Бүгүнкү подкастыбыздын коногу Бул өтө мындай жакшы суроо, себеби 10 жыл өтүп калды андан бери мындай инициативаларды да колдогонго мен катышкам. айымдар өздөрү ошондой демилгелерди көтөрүп Үйдө отурам дегенде аял жөнүнө отурбайт. салым кошуп жатасыз. Кайсы сапаттарыңыз сизге жардам берип атат? Үй бүлөнүн ролун мен айтып өтүшүм керек. Эмне сизге мындай чоң таасир этти? Жашоодогу басып өткөн жолу, туурабы? Бул жерде үй бүлө, Коомдун деңгээлин аялдын абалынан билүүгө болот. Бүгүнкү подкастыбызда аялдардын ордун, аялдардын ролун коомдо көтөрүүгө аракет жасаган, ийгиликтерге жетишкен айым тууралуу болот. Бул көч баштаган айымдар подкасты жана анын алып баруучусу мен Назира Жусупова. Бүгүнкү подкастыбыздын коногу Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын гендердик ыкмаларды ишке ашырган адис Бермет Убайдилдаева. Арыбаңыз, биздин бүгүнкү студиябызга келип убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз жана ошондой эле бүгүн туулган күнүңүз экен. Куттуктайбыз. Алгачкы эле суроо, мына ушул айымдардын ролун көтөрүү боюнча, аларды активдештирүү, алардын маселелерин чечүүгө көп жылдан бери жакшы иштерди жасап келесиз. Мына ушул тармакка сизди эмне тартты? Эмненин негизинде сиз ушул айымдардын ролун көтөрөм, аларды ушул ийгиликтүү айымдарды үйрөтөм дегенге эмне түрткү болду? Бул тармакка келишиңизге эмне себеп болду? Назирайым, чоң рахмат студияга чакырганыңыздарга, куттуктоолорго. Бул өтө мындай жакшы суроо, себеби мен азыр ойлонуп көрсөм, эң биринчиден жанагы мен өзүмдүн жанагындай баягы мүнөзүм боюнча мындай социально ориентированный да болсо, мындай социалдык бир маселелерге, көйгөйлөргө, анан кийин гуманитарий болгон үчүн мага толугу менен эле ушул коомдогу моундай болуп жаткан бир процесстер же болбосо мындай бир теңсиздиктер ушул жаатка келгенге чейин эле моундай кызыкчылыгымды көтөргөн. Ал эми так качан деген суроого мен айта алам, азыркы жумушума чейин мен GIZ деп бул Германияны кызматташтык уюмунун бир долбоорунда адис болуп иштечүмүн. Долбоордун адиси болуп, бул жерде биз 38 айыл аймактарда, бул 10 жыл өтүп калды андан бери, айыл жергесиндеги, айыл кеңештердеги жергиликтүү уюмдар менен, жергиликтүү бийлик менен ошо айылды өнүктүрүү программаларын ишке ашырууга атайын моундай бир көмөк катары моундай финансылык каражат жана гранттар берилчүлү. Анан биз ошол жанагы идеяңарды, сунуштарыңарды бергиле деп, эми биз ошо баягы долбоордун иш планына ылайык ар бир жанагы кызыктар тараптар менен жолуктук, ошого аракет кылдык. Жанагы биз алган жана сунуштарды карасак, алардын такай бир 95% баардыгы моундай инфраструктурага карата, мындай жалпы калкка карата, жолду оңдоого, тракторду, суу ирригацияда системалар болгон да. Эмнеси жанагы чет жактан келген моундай эл аралык өнүгүүдөгү баягы принциптердин бири бул теңдик принципи, туурабы? Бул деген ар бир топтор, аялдар болобу, улгайган адамдар, балдар, ошол адамдардын баягы керекчилик жана кызыкчылыктары камтылыш керек. Кийин биз кайтара ошол кайтара эле баарын чакырып, кечиресиздер, биз сиздерге моундай жардам көрсөтүүнүн дагы бирден бир талабы аялдар сөзсүз түрдө кошулсун, жаштарды кошкула, жана мүмкүнчүлүгү, инвалиддиги бар адамдарды кошкула дегенден кийин гана кандай деп ойлойсуз? ФАП маселелери, мектептин маселелери, бала бакча маселелери кошулуп, жана мындай бир цехтерди ачуу, ошол мезгилде маселелер кошулгон. Ошондо мен үчүн моундай канчалык биздин коомдо
эмне десем баягы бир тараптуу гана сунуш, же болбосо ушу чечүү маселелерин бир гана кандай баягы эркектер ошол жаатта иштеген үчүн же ошол жердеги жанагы эмне позициялар үчүн же болбосо ошо убактылары бар болгондуктанбы деген ошол эң биринчи азыр ойлоп көрсөмчү ошол кийин ошол бул жумуштан бери жанагы эмне ар түрдүү долбоорлордун алкагында мына биздин эмне законодательствода улуттук мыйзамдарды өзгөртүү боюнча жакшынакай мондай инициативалар болуп бул жанагы эрте турмушка чыгууга мондай бөгөт койчу мындай инициативаларды да колдогонго мен катышкам. Айымдар өздөрү ошондой демилгелерди көтөрүп чыкканга ошол учурда же азыркы учурда мындай потенциалы дейбизби, алардын активдүүлүгү дейбизби, эмнеге мындай азыраак деп ойлойсуз же эмне тоскоол болуп атат, эмнеге ошол алар артта калып атышат, өздөрү же айтып чыгышпайт же башка топтор айтып чыгышпайт. Азыркы учурда балким абал кичине жакшыраак мурдакыга салыштырмалуу, бирок мурда ошо себеби эмнеде аялдардын көз карашы, ой пикирлери дайыма мындай алдыда эмес, азыр кичине айырмасы бар болушу мүмкүн, бирок азыр деле анчалык деңгээлде эмес да. Сиз аябай мындай таамай айттыңыз да, бул деген эң биринчиден эгерде биз жанагы эмне күнүмдүк турмушту карап көрсөк, бул деген аялга карата жана эмне аялдык ролу жана эркектин эркекке карата эркектик ролу ошондогу биздеги баягы калыптанып калган бир стереотиптик жанагы түшүнүктөрдүн бар болушу тилекке каршы. Бул деген сөзсүз түрдө жанагы эмне баягы коомдогу кармалып келе жаткан эмне десем это баягы биздин жанагы эмне улуттук кулк мүнөзүбүз, анан бул биздин жанагы биздин улуттук жанагы эмне баалуулугубуз, биздин салтыбыз деген нерседен улам чыгып келип атат. Себеби эмнеге мисалы үчүн ошол бир чогулуштарга, ошол бир жыйындарга аял барбай калды десек, эң биринчиден бул баягы маалыматты сиз мисалы үчүн өзүңүздүн курбуңуздан, турап эжеңизден, сиңдиңизден, то есть аял кишиден алганга сиздин көбүрөөк мүмкүнчүлүгүңүз бар. Себеби ошолор менен байланышта болосуз. Бул маалыматтын жетишпестиги. Экинчиден аял кишинин жанагы үй бүлөдөгү ролу, аялдын жанагы эмне эң биринчиден эне катары бала чаканы карайт. Бул деген бул сөзсүз түрдө эмне 3 маал же 2 маал тамак ашты камсыз кылыш керек, базарга барып майда чүйдөн алыш керек, анан өзүнүн жумушун аткарыш керек. Эгерде бул жанагы эмне кайын эне, кайын ата менен жашай турган үй бүлө болсо, анда ал жердеги жанагы эмне тиричиликтеги жасаган жумушу дейли. Сиз туура айттыңыз, азыркы күндө балким могул ситуация өзгөрүп атат деп, бул чын-чынында биздеги баягы жаңы түшүнүктөр, даже жаңы эмес, ошол биз болгон нерсени атын атай баштадык да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө биз жанагы эмне аял үйдө отурат деп коебуз. Эмне кыласың? Жумуштай жок, үйдө эле отурам. Үйдө отурам дегенде аял жөнүнөн отурбайт. Эгерде аял бир күн үйдө отурбай койсунчу, үй эмне болуп кетет экен да, жанагы эмне өтө бул нерсе эч кимге жакпайт андачы, анда дагы эле жанагы аял күнөөлүү болуп. Бул деген жанагы эмне неоплачиваемый домашний труд деп коет. Бул деген үйдөгү жумуш, жанагы эмне акы төлөнбөгөн жумуш. Аял ошол жумушту көп аткарат. Азыркы күндө экономисттер именно ушул акы төлөнбөгөн үйдөгү жумуштун жана экономический да мондай формулалары менен бул канча болот, бул мамлекеттик жана ВВПнын канча түзүшү мүмкүн, ошонун бүт баарын изилдеп чыгып атышат жана ошол жөнүндө жакшы статьялар бар. Мына мен сизге айта турган нерсе, аял өзүнүн жана жоопкерчилиги чоң болгон үчүн жана аялга үй бүлөдө мондай бир эмне десем партнердук мындай тең
жана эмне 50% эмне баягы кол кабыш болбогондуктан бул деген аялдын ошондой бир керектүү маанилүү жерде аялдын үнү жетпей калат, болбой калат. Азыр бир жакшы сөз бар, ничего не решайте за нас без нас деген. Эгерде сиз өзүңүз жок болуп анан сиздин маселелериңизди чечкенге эч кимдин мындай бир укугу жок да, эгерде биз мындай укуктук бир закондуу мамлекет тууралуу айтсак. Анан кийин мына биздин деле улуттук статистика комитетинин жакшынакай бир мээси бар, инструменти, бул бюджет времени деп коет. Ошондо эле биз эсептеп чыккан маалыматка карата Кыргызстанда айыл жергесинде аялдар 4 саатка көп 4 саатын ушул үй жумушуна, үйдүн баягы тиричилигине, оокат деп коебуз, ошого кетирет, эми бала чака дегенде. Анан той топур, эмне банда социалдык эмне биздин айтабыз го, обязательство деп, социалдык баягы биздин дагы бир милдеттерибиз бар, ошолорго кетирет. А эркек 40 мүнөттөн 1 эле саатка чейин кетирет. То есть бул деген дагы эле ошол баягы эмне теңсиздик. То есть ошол 4 саатты аял өзүнүн өнүгүүсүнө, мисалы үчүн саморазвитие деп коелу, же болсо өзүнүн эле ден соолугуна, өзүнүн эле ошо моундай эмне десем баягындай дем алуусуна кетирсе, аялдын ден соолугу жакшы болот. Особенно моундай эмне психикалык, менталдык ден соолугу дейли. Анан аялдарга, балдарга болгон, үй бүлөгө болгон жанагы бере турган энергиясы дагы мындай жетиштүү болот деп коелу да. Ошол. Рахмат. Мени кызыктырган суроо мына ошол сиз айым катары мына ушул маселелердин баардыгын иликтеп чечүүгө салым кошуп жатасыз. Жана ошондой эле ошол сизде биз мындай өтө салымы зор, айымдардын ролун көтөрүүгө салымы зор адис катары эсептейбиз. Анан өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз, мына ушул маселелерге карабастан кантип сиз кайсыл сапаттар эл аралык коомчулукта, биздин ушул Кыргызстандын менталитетиндеги коомчулукта сурулуп чыгып, маселелерди айтып чыгып, аны чечкенге кайсы сапаттарыңыз сизге жардам берип атат? Айымдарда ошол кайсы сапаттар болушу керек? Ар кайсы тармакта, балким бул бизнес тармагында, билим берүү тармагында болобу, айымдар ушул сиз айткан маселелерди чечип, аларды теңештирип, анан ийгиликке жетиш үчүн өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кетсеңиз. Бул дагы мындай не десем кызыктуу суроо болду. Эми эң биринчиден мен деле азыр жашым эмне десем баягындай бир топ болуп калды. Бул деген жана эмне бир чети үй бүлөнүн ролун мен айтып өтүшүм керек. Себеби үй бүлөнүн ролу, үй бүлөдөгү алган мындай эмне десем тарбия, бирок тарбия бул ата эненин жанагындай моделинен деп коелучу. Эгерде менин апам кандай болсо да, то есть мен атамдын жүрүм турумунан эмнени көрсөм, жана кандай колдоо көрсөм, мен ойлойм ошол жанагы менин мындай бир бекем болушума, менин моундай бир чечкиндүүлүгүмө өтө чоң салым кошту. Эң биринчиден бул үй бүлөлүк жана колдоо жана баалуулук бул өтө маанилүү. Мен аны өзүмдүн сыймыктанган нерсем. Мен ойлойм да ушунчалык жана эмне честность, да, мындай порядочность. Мен ошон үчүн аябай өзүм сыймыктанам. Себеби мен ар жерде жана жүзүм жарык, мен аябай мындай чынчыл жана чын болгонума, ар жерде жанагындай теңдик маселелерине туура турган үчүн ушуну белгилеп кетким келет. Бул биринчиси. Мисал катары айтып кете аласызбы? Мисалы үчүн ошол ата энеңиз, атаңыз эмне деп айтчу эле сизге? Жүрүм туруму кандай эле? Эмне сизге мындай чоң таасир этти? Ушинтип өзүңүздүн лидерлик сапатыңызды өнүктүрүү үчүн коркпой. Эми бул профессионалдыкы жаатта ушуга келишиме чейин сөзсүз түрдө мен ушул эмне жашоодогу басып өткөн жолум туурабы? Бул жерде
үй бүлө, мектеп мен окуган, университеттер деп коеюн. Мен 3 жогорку билимим бар болгондуктан ушунун бүт баардыгы эми айтып өтсөм эмне үчүн мен эң биринчиден ата энем биз анчалык деле баягы финансылык бир туруктуу, тем более мен окуган жылдар бул баягы 90 жылдар эле союз курганчы. Ошол мезгилде менин атам эң биринчи кызым билим алыш керек деп айтканда, себеби мен мектепте айтып коет эле го, баягы круглая отличница болгон үчүн. Вот, бирок өзүм деле аябай билимге умтулат элем, себеби мен билет элем менин ордум кандай болот, мен кандай кылам. Анан менин биринчи эжекем ал бизге анкета өткөзүп экен да, кийин биз жолукканда айтканда, что бермет ар дайым мен историк болом, мен эмне жанагы адамзатты жанагы эмне ушул өткөн тарыхтын таржымалын айтам деп ушундай бир ар түрдүү баягы жана сизге эртерээк айткан элем го, аябай социально ориентированный ушу баягы характерим бар экен да. Вот, апам дагы ар дайым колдойт эле, менин эжем, сиңдим, бир туугандарым мен окуганда ар дайым ой бермет моундай кылып атат, же болбосо жана чын эле үй иштерин бербей эле тургула да, то есть бул адамга убакыт керек деп окуган деп ушундай колдоо болгон. Бул анык чын да. Анан окуу деген сөзсүз түрдө бул финансылык ресурстар керек эле. Ошондо үй бүлөдөгү жанагы эмне бар болгон нерсени ушу мага жумшашкан. Ушул бир. Анан экинчиси, сиз айткан жанагы кандайча бул маселелерди, бул сөзсүз түрдө жанагы эмне мен өзүмдүн жанагы эмне тажрыйбаман дейин. То есть азыр мына иштеп деле жүргөндө карасаңыздар, уюмдарда, бизнесте, жана жарандык коомдо аялдардын жумушу көп, жана көп жумушту аткарышат. Ошондой эле бул жерде эмне десем, жанагы бул деген жанагы биздин гендердик теңчилик болгон саясатка салым кошуу. Биздин бизнес жаатта ийгиликтүү аялдар көп. Эгер азыр карап кетсек, биздеги жанагы эмне жеңил өндүрүш деп коет, мына швейный да тигүү тармагын карасак, биздин Кыргызстандын азыр чыгарган могу продукциясы, бул даже мына биздин Россия мамлекети жана башка мамлекеттер сатып алып, аябай мындай айтышат да, ушундай жакшынакай качество чыгар. Мунун бүт баары сөзсүз түрдө биздин аялдардын катышуусу менен болуп жатат. Жана сиз айткандай бул күнүмдүк турмуштагы баягы көргөн кейстер деп коелу да, бир ситуациялар. Мен мына жумуш аркылуу жанагы эмне зордук зомбулук боюнча дагы бир-эки жакшы долбоорлорду алып барганбыз. Эми ошонун аркасынан мисалы үчүн атайын кызматтарды өнүктүрүү боюнча, же болбосо атайын эмне баягы бул жанагы эмне жапа чеккен аялдар менен иштөөнүн кандай методологиясы боюнча ушуларды деле өндүрүп, ушулардын жанагы эмне разработкасында деп коелу, бул деле көптөгөн аял жана эркек адистердин катышуусу менен болгон. Ошол бул эмне жумушта жана турмуштагы эле тажрыйбадан улам. Абдан жакшы бир чакырыкты айтып өттүңүз. Мына ушул айымдардын өз ордун табуу дейбизби, же ошол ийгиликке жетүүсүнө эң алгачкы пайдубалы бул ата энелик колдоо. Мына ошол кичинекей кезинде эле үй бүлөдө эгерде ата жактан да эне жактан да кандай гана тандоо болбосун, ошо бала эмнеге кызыгат, кыз эмнеге кызыгат, колдоо болсо, демек ал адам бул келечекте дагы мына ийгиликтүү инсандардын бири болот деп абдан сонун чакырык таштадыңыз. Сиздин дагы үй бүлөңүздө ушундай болгон. Анан ушул иштерди аткарууда айымдар тууралуу айтып кетсем, кандай кеңеш бересиз да сиз айымдарга мотивация боюнча, жанагындай тоскоолдуктар боюнча? Бизде азыркы коомубузда айымдарга карата кандай тоскоолдуктарга сиз кабылдыңыз? Кайсыдай тоскоолдук айымдар кабылып жатат? Анан кандай кеңештерди бересиз? Биздин менталитетке ылайык же биздин коомго ылайык кандай реакция кылыш керек, кантип жеңиш керек? Сиз өзүңүз кантип жеңдиңиз? Бир-эки мисал келтирип айтып кетсеңиз да болот да.
кеп кеңеш бул сөзсүз түрдө бул менен эми бөлүшүш керек. Мен эми өзүмдүн жанагы жашоо турмушуман өткөн жолуман айта алам, эң биринчиси. Анан экинчиси, мен деле балким кетилген бир катачылыгым болгондор, балким мен деле бир туура эмес чечимдерди деле кабыл алышым мүмкүндүр. Эми бирок азыркы күндөгү мен ойлойм жанагы жетишкендиктериме мен толук да мондай сыймыктанамын. Эми эң биринчи айта турган нерсе мындай, эмне чын-чынына келгендечи, бул ар бир аял, эркекпи, ар бир инсан, биздин ар бир жараныбыз эң биринчиден жанагы эмне өзүн тандаш керек да, то есть өзүн сыйлай жана өзүн жакшы билиш керек. Бул нерсени мен деле өзүм не десем жанагындай недавнее открытие деп койбоймунбу өзүм үчүнчү. Себеби эмнеге? Бул жерде дагы могул биздин коомдогу процесстер кандай мен билбеймин. Бирок биз аялдар көпчүлүк учурда, бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндөгү аялдар ошол баягы коомдогу ролунан улам ар дайым өзүн эмне десем жанагы курмандыкка чалат да. Себеби мен кылышым керек, бул менден күтүлүп жатат, мен жакшы кыз, мен жакшы аял, мен буга жетишим керек депчи. Ошондуктан мен бере турган кеңешим аялдар, кыздар сөзсүз түрдө билим алууга умтулгула жана ошо билим алууга убакыт тапкыла. Жанагы биз айтканы, биз 4 саат убактыбыз булжа. Ошону туура бөлүштүргөнгө аракет кылып, же болбосо ошо жанагы үй бүлөдөгү ким жанагы күйөөңөр болобу да, же үй бүлөдөгү үй бүлөнүн мүчөлөрү менен туура үйдөгү жумуштарды бөлүштүргөнгө аракет кылып, өзүңөрдү өнүктүргөнгө аракет кылга. Эмне үчүн? Себеби мына мүлкүңүз болобу, үйүңүз болобу, алтыныңыз болобу, бирөө жарым аны алып алат. Алганга мындай шарт болуп калышы мүмкүн да, эми айтайлы. Эми башыңыздагы билим сиздин ошол жанагы навыки да, айтайлы, аны эч ким ала албайт. Буну мен айтпадым, мага чейинки чоң философтор жана акылмандар айткан нерсе, бул ошол чын эле туура экен да. Себеби ошол билим менен, ошол тажрыйба менен жана кесиптик мондай жакшы бир навыктар менен ар дайым эмне жанагы жердин үстүндө бутуңар күчтүү турат. Бул эң биринчиси. Экинчиси, эгерде аялдар мондай кыйын учурда, кыйын абалда болсо, үйрөнүш керек. Биз уже 21-чи кылымда жашап атабыз, уже технология кандай нерсе жетти, айфондор күнүгө алмашып жатат, уже Марска учуп атышат. Ошондон улам аялдар эч качан мындай коркуу сезими бар болсо, ошонун үстүнөн иштеши керек. Мен азыр силерди бир психологко баргыла, тигибу деп айта албайм тилекке каршы. Себеби мен өзүм деле психологко барган эмесмин, бирок психологиялык мондай подкасттарды же болбосо мондай болгон бир статьяларды окуймун. Себеби эң биринчиден ушу коркуу сезимдин үстүнөн иштеп, мен айта турган нерсе, бул деген ар дайым аял өзүнө өзү мындай ачык болуп туруп жана уялбай, кыйынчылык болсо аны айтыш керек. Коркпой. Да, үй бүлөлүк зомбулук болобу, да, же болбосо экономикалык бир кыйынчылык шарттар болобу, жакындарына, туугандарына, же болбосо мына биздин эмне жанагы мамлекеттик атайын структуралар бар, ошолорго кайрылыш керек, жардам сураш керек. Андан мен колуман келбей эткен, мен ийгиликке жете албадым деп адам өзүн депрессияга кетирбестен, же болбосо мындан туңгуюктан калбай, ошо жардам сураганга умтулуш керек. Бунун эч кандай бир уят жери жок. Мен ошону айтышым керек. Билим, жардам суроодан уялбоо жана коркпоо, жана ар дайым жаңы нерсеге ачык болуш керек. Мына азыр
не ИИ деп коебуз, AI, artificial intelligence дейли. Азыр көп нерселер же болсо мына электрондук коммерция ушундай жаңы нерселерди үйрөнүп аракет кылса, мен ушундай кеңештерди бере алат элем. Рахмат. Сиздин сөзүңүздө жаңы нерсени айттыңыз. Айымдар өзүн изилдеп, өзүн таанып, өзүн кабыл алганды дагы билиши керек депчи. Бул абдан маанилүү болду. Ошол аялдар азыркы учурда ошол өзүн да жакшы таанып биле элек деп ойлойм да. Мисалы үчүн кандай жөндөмдүүлүктөрү бар, балким өздөрү билбеген жөндөмдүүлүктөрү бар, өздөрү изилдебеген үчүн жанагындай кыйын кырдаалдарга кабылып калышы мүмкүн. Ошонун өздөрүн кабыл албагандыгы үчүн дагы жана сиз айткандай көп курмандыктарга чалып, же болбосо өзүн жакшы көрбөй, мына ошолорду эгерде кабыл алып, өзүн кандай болсо кемчиликтери менен кошо кабыл алса дагы ошол аялдарга бир топ жеңилирээк болот беле деп айткым келип жатат. Абдан жакшы нерсени айттыңыз. Ошол аялдар курмандыкка чалбай, ошол өзүн биринчи таанып билип, анан кабыл алса жеңилирээк болот депчи. Абдан жакшы. Анан уланта берсек, ийгилик бул сиз үчүн эмне? Анан кайсы бир кыйын учур болсо, артка кетпегенге сизге эмне мотивация берет да? Кандайдыр бир китеппи же инсандарбы, ошолорду карап, ой, мен алдыга жылышым керек деп мындай мотивация аласызбы? Кыйын учурлар болот да, ар бир ошол жумушта, балким жеке жашоодо. Анан ошондой учурларда сизге эмне мотивация берет? Кайсы китептер, кайсыл тасмалар же кайсыл адамдар? Ошолор боюнча айтып кетсеңиз. Эгерде өзүм тууралуу кандай бир мен баягы же рецепттер эме же мындай кандай мотивация бар, ошол тууралуу айтсам, мен ойлойм, эң биринчиси жанагы ушул маселелерди коомдогу мынандай бир гана аял эркек эмес, жана башка, мисалы үчүн бизде майыптуулугу бар, же болбосо биздин жаштар азыр деле, жаштардын деле ролу чоң. Биз могу келечек жаштарда ошолордун баарына моундай эмне деп коебуз, баягындай катышуусуна, алардын деле мындай үнү угулушу боюнча мындай көп ойлоном да. И жана айтып кеткендей, обострённое чувство справедливости деп, ошол бир чети мени мындай эмне десем, бир каттуу бир нерселерге түртөт, моуну жасаш керек деп. Иногда даже кээде ал даже мага өзүмө мындай жаман терс таасир да тийип коюшу мүмкүн да. Себеби ар түрдүү ситуация болот да. Ошондуктан мен айтат элем, мотивация бере турган нерсе, мен ар дайым эгерде жасаган жумушумдан ийгиликти көрсөм, ошол мага аябай чоң мотивация берет. Ошол эле жемиштер, мисалы үчүн жанагы үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жапа тарткан аялдарга көмөк көрсөткөн биздин, мисалы үчүн атайын бир инициативалар бар эле. Ошол жумуштар боюнча жанагы эмне, аялдардын мындай эмне десем, баягындай өзүн мындай баалуулугун сезип, бир жумушка аракет кылып, ошол турмуштун ошол кыйынчылыгын өткөн мезгилдерин көрүп, кийин таптакыр башка мындай күчтүү аял болгонун көрүп туруп аябай сүйүнөсүң да. Ушундай нерсе мотивация берет. Бирок, конечно, мындай жемишке жетиш үчүн аябай көп убакыт кетет. Бирок эгерде мындай оңойраак бир рецепт десеңиз да, бул чын-чынына келгенде өзүңө мындай убакыт бөлүшүң керек. Мен эми айта албайм, мен идеал эмесмин деп, бирок мен деле акыркы ийгилигим деп, мисалы үчүн баягындай эмне, спорт менен машык угулуу. Себеби биз ушунчалык жана эмне жумуштап, мондай түшүнүк бар да, аялда биринчи смена, экинчи смена, үчүнчү смена дегендейчи туурабы? Биринчи баягы мамлекеттин ишин бүтүрөбүз, анан келип туруп үйдөгү жумуштарды кылабыз, анан кийин дагы дегендейчи, дагы урук тууган дегендей. Ошон үчүн жанагы энергиянын, убакыттын табышы аябай кыйын. Бирок мен ошону карабастан, мисалы үчүн эми көптөгөн аялдарга айтат элем, азыр ютубтар бар, видеолор канчалар бар, йога менен мисалы үчүн заниматься кылышса болот. Ошондой нерселер мисалы үчүн мага аябай жардам берет. Ушул нерселер жанагындай эмне десем,
энергия берет. Ошо эгерде мотивация менен ушуну айтып өтсөм. Тоскоол болсо дагы, кыйынчылыктар болсо дагы ошолор менен алектенип алдыга кетет. Алдыга кетиш керек, ооба. Рахмат. Анан айымдар жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Ошол баары бир деле Кыргызстанда кичине айымдардын шарты саясатта болобу, экономикада болобу кичине маселелер бар. Анан сиз бул тармакта адис катары көп жылдан бери иштеп жаткан айым катары кандай мындай чакырыктарды айтасыз да? Биздин ошол маселелерди чечүүчү адамдарга, айымдардын эмнесине көңүл бургула, кандай чечимдерди сунуштайсыз жана ошол айымдардын өздөрүнө кантип ошол маселелерди чечсе болот деп өзүңүз буга чейин сунуштап келгенсиз, азыр дагы айтып кетсеңиз. Мен анда бул подкастка келишимдин бир мындай жакшынакай бир шылтоосу, мен былтыры Борбордук Азия университетине гендердик теңчиликти адвокациялоо мектебинен окуган үчүн жана ошол мектепти бүтүргөн үчүн келип жаткан үчүн мен аябай, мага да бул өтө чоң жакшы таасир берди да. Себеби мен жумушумда гана эмес, жана мына жарандык коомдогу активизмди анан кийин ага кошо ушундай биздин окуу жайлар атайын ушундай көмөк көрсөтүп, жана ошол жердеги катышуучу аялдарды көрүп, мен аябай эмне десем, биздин баягы аялдар жаатындагы, теңчилик жактагы мындай жемиштерди күтсөк болот деген бир тыянакка келдим. Бул деген независимо от того, да, азыр кандай ситуациядабыз, кандай тенденциялар болуп жатат, ага карабастан баары бир кандай гана заман болбосун, сөзсүз түрдө чыган, сөзсүз түрдө өзүнө бекем ишенген, жана ушундай баягындай принциптери бар, ушул жумушка, ушул күн тартипке теңчилик боюнча биз баягы СУР 5 деп коебуз го, биздин жанагы максаттардын 5-чи максаты, ошол үчүн күйүп жанган биздин аялдарыбыз, кыздарыбыз ар дайым болот. Жана ошолор ошол биздин жанагы ушул жаатта иштеп, ушул теңчиликти жылдырып жаткан биздин баягы аялдарыбыз, алар бири бири менен ар дайым мындай эмне десем, байланышта болуш керек. Ушул да бир өтө маанилүү нерсе да. Анан кийин биз жанагындай мүмкүнчүлүктөр болгондо, да, жана аялдардын особенно лидерлигине, мисалы үчүн айта өтсөк, былтыры баса уже 1 жыл болуп атат, Кыргызстанда биринчи жолу аялдардын лидерлигин колдоо боюнча мамлекеттик программа кабыл алынды да. Бул деле жакшы шарт, бул деле жакшы мүмкүнчүлүк. Бул деген биздин аялдарыбыз ошол нерселерге мындай катышып, жана өзүн мындай биз барбыз деп баягы үнүн, голос, да, то есть ошол нерсени көрсөтсө болот. Ушуну айтып өтөт элем. Рахмат. Ошол мамлекеттик органдар менен дагы кызматташасыз да, анан ошол мамлекеттик органдарга да иштеп жаткан, чечим кабыл алуучу инсандар ошол айымдардын, деги эле айымдардын ролу тууралуу ошо билишеби? Кыргызстанды биз балким коңшу мамлекеттерге салыштырганда биздин ушул айымдар канчалык деңгээлде активдүү, алардын маселеси канчалык деңгээлде чечилип жататыны сиз эл аралык коомчулукка дагы көп чыккан айым катары тааныйбыз. Ошол башка коңшу өлкөлөрдө эле ошо дын дагы айымдары менен баарлашып келесиз. Ошолор тууралуу дагы айта аласызбы? Алардын шарттары кандай, окшоштуктары кандай, айырмачылыктары кандай депчи биздин айымдар менен? Эгерде мындай кыскача буну айтып өтсөм, биз жанагы Борбордук Азия жанагы жана восточный жана менталитет, баягы мышление болгон үчүн биз баары бир бизде окшоштуктар бар. Бул эң биринчиси баягы үй бүлөдөгү жанагы культуралык бир мондай салттык окшоштуктар бар. Аларда деле жанагы аялдардын ролу үйдө,
жана эмне очоктун жанында деген түшүнүктөр бар. Эркектер болсо жана эмне сыртта иштеп үй бүлөлүк баягындай бир сырткы бир иштерди аткарат деген ал бүт эле жерде бар. Анан кийин бүт ушу региондогу мамлекеттерге таандык көйгөй бул жанагы эрте турмушка берүү көйгөйлөрү бар. Анан кийин ошондой эле үй бүлөлүк зордук зомбулук ал деле бар. Бир гана биздин гана мамлекетте эмес, эми бул деген толугу менен жанагы эмне аялдардын жана коомчулуктагы орду да. Ушуга тете бир нерсени айтып кетсем, былтыры биздин бир кыргызстандык биздин жаран аял Корея мамлекетиндеги, Түштүк Корея мамлекетиндеги бир университетте окуду, аялдардын университети бар. Анан ошол жазаган жанагы тезиси Кыргызстандагы жана материнская смертность деп коет да, аялдардын да өлүмү бул именно репродукцияга гана байланышкан дейли. Биз билебиз, жаратылыштан бир гана аялдар гана не десем төрөө жана функциясы төрөй алат дейли. Бул эми эмне жана жаратылыштагы биздин физиологиялык тарабыбыз. Анан кийин ушул аябай бир жакшы изилдөө жасалган жана ошонун тыянак катары эң мындай эгерде 3 кармалуу болсо, мисалы үчүн задержка деп айтылат да. Эң биринчиси үй бүлөдөгү мындай индивидуалдык аймактагы дейли. Эгерде аял ой мына белим ооруп атат, тиги бу дегендерди биринчи ошо үй бүлөдөгү жакындары ошону карабай эле жана эмне мындай ага мындай маани бербесе, ошол бир задержка да. Анан экинчиси болсо, эгерде больницага барыш керек, тоол аймак болобу, мындай эгерде мындай шаар эмес, жана больница бир алыс жерде, роддом бир жанында эмес жер, ошол задержка же болбосо ошол жана таксиге акча жок задержка, ушундай болсо бул экинчи чоң бир коркунуч келтирет экен. Анан үчүнчүсү ошолордун осложнениясы барып туруп жана эмне аялдын өлүмүнө алып келет экен. То есть, значит, эң биринчиси жана биз айтып өткөн аялдардын эмне үй бүлөдөгү статусу, канчалык мындай ролу бар, канчалык сөзү өтөт, канчалык жана чечимге мындай бир чечим чече алат дебейинби, туурабы? Ошондуктан бул дагы эле мындай көрүнүш мына биздин региондогу эле, эми биздин эми күчтүү тарабыбыз деп коелу, эми Кыргызстандагы биздин аялдарыбыз ол бизнес ишин, кичине жана эмне чакан бизнести алып барууда ролдору активдүү жана бар. Жана биздин жана эмне микрокредиттик компаниялардагы көбүнчө жана бир данныйларга караганда аялдарыбыз аябай көп алышат экен моундай үй тиричиликке, ушундай бизнес үчүн. Андан сырткары биз айтып өтсөк, мисалы үчүн менин ал таптакыр эле жумушум болсо да, мындай общий эгерде картинаны карасак, биз билебиз, мына биздин спортчу кыздарыбыз, алар менен биз сыймыктансак болот. Анан биздин ол илимий жактан азыр билебиз, Лондондо иштеп жаткан химик Кыргызстандагы биздин атул кызыбыз Асель. Аны айтып өтсөк болот. Жана биздин чыган аялдарыбыз вообще Кыргызстандагы үй бүлөлөр, үйдөгү эмне деп койсом жана эмне домохозяйство деп коелу, ушулардын бүт баарын функционалы аялдардын эмне десем ол аялдарда турат. Рахмат. Убактыбыз аз эле мүнөттөр калды. Сиздин келечектеги пландарыңыз тууралуу дагы айтып өтсөңүз, ошол өзүңүздүн ошол жумушуңузга байланыштуу айымдардын ролун көтөрүү боюнча кандай пландарыңыз бар, кандай иштерди белсенип ушуларды жасайбыз деп план коюп жатасыз? Ошол айымдардын, аял затынын Кыргызстандагы ролун көтөрүү үчүн, аларды ошол ийгиликке жетилүү үчүн жана өзүңүз дагы. Мен жанагы сиз кандай китептер деген нерсе азыр эсиме келип кетти, ошону айтып өтөйүнчү. Гүзель Яхина деген жазуучу аял бар. Ошол жазуучунун Зулейха открывает глаза
деген китебин менин бир кесиптешим ушул теңчиликке жаатындагы иштеген кесиптешим сунуш кылган эле. Мен ошол китепти мондай захлеб деп коеюн, ушундай окудум. Себеби бул жанагы параллель койсок, вот чын эле биз турмушта кандай кылабыз? Атам заманы болобу, советтер мезгили болобу, азыркы мезгил болобу, бүт эле ошондой экен да биздин вот ролубуз алып барган. Мен ойлойм, эгерде биздин аялдар ушул китепти окуп же даже фильмин көрсө, жакшы нерсе алышат өзүнөчү, мондай инсайттарды деп коеюнчу. Анан кийин мен могул ушул түшүнүгүм, калыптануумдагы дагы жакшы могул ушул аялдардын укуктары боюнча, адамдардын укуктары боюнча иштеп жаткан биздин чыган эксперт аялдар жана жарандык коомдун активдүү активисткалары чоң мага таасир берди. Мен аны айтып өтүшүм керек. Мен өзүм монтип болуп калган жокмун. Өзүм деле салымым көп. Эми баягындай окууларга катышып, жумуштагы тажрыйбам, жумуштагы өнүгүүм боюнча. Эми сиздин сурооңузга айтып өтсөм, менин эми жеке пландарым сөзсүз түрдө жана мне пока бьется сердце дегенде, пульсум иштегенге чейин, пока мен бармын, ушул акыл насаатты кандай иштөө керек, кайсы жерде жардамым тие алса, мен ошого чейин иштейм деп ойлойм. Биздин коомубуздун өнүгүүсүнө, аялдардын шартын жакшыртуусуна, аялдардын биздин мондай чечим чечүүчү мондай деңгээлдерге жетишүүсүндөгү болгон ар түрдүү мына демилгелерде болом деп ойлойм. Анан кийин бирден бир чоң бир максатым, аны биз азыр бир эки кесиптештер менен сүйлөшүп атабыз. Бул биздин могул окуу жайларда сөзсүз түрдө мондай дисциплина бар да, gender studies депчи. Бул деген аял анан эркектердин мондай мүмкүнчүлүктөрү, укуктары кандай болуш керек, кандай теориялар бар, анын бүт баары мондай биздин Кыргызстанга адаптация кылып, биз айткандай баягындай менталитеттеби, биздин мондай кулк мүнөзгө, биздин тарыхыбызга мондай тете келген, но не десем мондай бир современный латта болгон бир жакшы бир окуу программалары болсо деп ошол жөнүндө азыр жакшы бир талкуу жүргүзүп жатабыз. Балким ушундай бир магистрлик программалары болуп калышы мүмкүн. Анын үстүнөн иштеш керек. Рахмат. Демилгеңиздер абдан мыкты. Ийгиликтерди каалайбыз. Ишке ашат деген дагы чоң ишенимибиз бар. Анда биздин убактыбыз дагы соңуна келип чыгып атат. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп, бүгүн өзүңүздүн ой пикириңизди, өзүңүздүн жеке тажрыйбаңыз жана өзүңүздүн ошол ой толгоо көз караштарыңыз менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн сиздин айткандарыңыз сөзсүз түрдө бизди угуп жаткан баардык көрөрмандарга пайдалуу болот жана мына ошолордун баардыгын эске алат деп ишенебиз. Ал эми урматтуу көрөрман, сиз көч баштаган айымдар аттуу подкастты көрдүңүздөр. Бул подкастта биз Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын гендердик ыкмаларды ишке ашыруу боюнча адис Бермет Убайдилаева менен болдук. Бүгүнкү маегибиз ал эми биздин подкаст бул Борбор Азиядагы университеттин ошол гендердик мектеп программасын алкагында уюштурулду. Сиздер менен мен Назира Жусупова болдум. Биздин подкастыбыздын кийинки эфирлеринен көрүшкөнчө аман туруңуздар.